Орозо айы кирип келди. Ошон үчүн аялдардын таравих намазы тууралуу айтып бересизби деген суроо менен кайрылышкан. Урматтуу апаларым, эжелерим, кыздарым жана жалпы мусулман аялдар жамааты. Улуу орозо айы баарыбызга жакшылыктын, ибадаттын, кулчулуктун айы болуп келди. Сиздердин берген суроо да өтө орундуу деп билем. Андыктан Рамазан айындагы таравих намазы аялдар үчүн башка намаздар сымал эле, алар үчүн эң жакшы намаз деп табылган орду үйү деп көрсөтүлөт. Эгерде мусулман аялдары үйүндө намаз окуган болсо, ошол таравих намазды дагы үйүндө өтөгөн болсо, эң жакын, эң салмактуу намаз деп таанылат. А эгерде ошол үйдө бир канча аялдар топтолуп калган болсо, анда ошол аялдар топтолгон учурда дагы алар жыйналып, бирок ар кими өз-өзүнчө окуганы да дурус болот. Мына ушундай тартипте биз намазыбызды, ибадатыбызды сактап барган болсок, албетте шариатка ылайык ибадат өтөгөн болуп саналабыз.